Жалал Абад шаарында юстиция башкармалыгынын кызматкерлери акысыз кеңеш беришүүдө. Консультанттар жарандардын укуктарын жана милдеттерин соттук жана соттон тышкары тартипте укуктарды ишке ашыруу жана колдонуу ыкмалары тууралуу маалымат берип, укуктук мүнөздөгү документтерди түзүүгө жардам беришүүдө. Анда жарандар арасында социалдык маселелер, пенсия, жөлөк пул алуу, жер тилкелерин берүү жана документтерди тариздөөгө байланышкан көйгөйлөрдө кайрылгандар көп. Мындан тышкары юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо жана жоюу, мурас жана алимент бөлүштүрүү маселелери да бар. 2020 жылдын январь айынан ноябрь айларына чейин облуста 5000ге жакын жаранга акысыз юридикалык кеңеш берилген. Мен келечектеги бир компания ачатам. Ошол компаниянын документтерин толтуруу үчүн келдим. Башкы компаниянын башындагы түптөлүшүнө ошо юстиция кайрылыш керек экен. Ошо юстиция менен биргеликте бул жактан дагы толук маалымат беришти. Ошонун негизинде иш жүргүзүп атабыз. Ушу документтерибиз толук болсо, мамлекетке дагы налогтордун төлөшүнө, соцфондторуна, иш орундарын түзүшүнө дагы биз бир көмөкчү болобуз дагы. Мамлекет менен чоң иштешебиз. Келедики жылга пландаштырып атабыз электриктик автобус дегенди. Анда областтын бардык райондорунан алып, калктын калың катмарына чейин жетип, бир эле юристтер болбойт, ал жерде адвокаттар, соцзащитадан, фонд башкармалыгынан, социалдык фонд башкармалыгынан, кадастрдан, ЗАГС органдарынан болуп группа түзүлөт. Группа менен барып, толук кандуу укуктук жактан толук биз ошол акысыз жардам берип келебиз деген ушул пландап атабыз.